Президенттик шайлоо мына азыркы бүгүнкү конституциянын нормалары менен 10 январга белгиленген. Бул сөзсүз түрдө өтөт. Бул толук легитимдүү, эч кандай кыйшаюусуз өтүш керек. Бүт дүйнөлүк коомчулук тааныш керек муну. И тааныйт. Анткени бүгүн конституциябыз бар, парламентибиз бар, өкмөтүбүз бар, бардыгы иштеп турат. Шайлоолор мындан ары эч кандай административдик ресурс колдонулбайт. Сатуулар болбойт. Эгерде сатып алып аткан болсо добушун булар мыйзам чегинде жооп берет. Мыйзамда так жазылып өткөн. Азыр бүгүнкү күндө биздин действующий мыйзамыбыз бар. 2,5 жылга чейин соттолуп кетет. Сатып алган дагы, сатып аткан адам да кармалса. Ошондуктан бардык жерлердеги күч структураларынын кызматкерлерине биз команда беребиз. Шайлоодо ушул жагына өтө катуу карагыла деп айыл өкмөттөргө да команда беребиз. Мындан ары элдин жүрөгү кайсы партияны каалайт, кайсы кандидатты президенттикке каалайт, только ушул жол менен гана өтөт. Анткени биз 30 жылда 3 жолу революция жасадык, үчөө тең ушу шайлоолордун кесепетинен келип чыккан. Мындан ары алардын катасын кайталабай, тарыхтан сабак алып, биз түз жол менен гана кетишибиз керек. Эл каалаган адам шайлоодо өтүш керек. Президенттик шайлоо мына азыркы бүгүнкү конституциянын нормалары менен 10 январга белгиленген. Бул сөзсүз түрдө өтөт. Бул толук легитимдүү, эч кандай кыйшаюусуз өтүш керек. Бүт дүйнөлүк коомчулук тааныш керек муну. И тааныйт. Анткени бүгүн конституциябыз бар, парламентибиз бар, өкмөтүбүз бар, бардыгы иштеп турат. Конституциялык реформаларга барабыз деп долбоорлорубузду даярдадык. Бир нукка түшүп кетиш үчүн жогорку кеңештен карасак тез болот го деп. Аны дагы ушул МПОчулар жогорку кеңеш 28 октябрдан ары карай эч мыйзам карай албайт, мөөнөтү бүттү деген ой пикирлерин айтып атат. Ошондон улам мен азыр ойлоп турам. Эгер андай боло турган болсо, каршылаштар чыга турган болсо, анда конституциялык кеңешме түзүп туруп, конституциялык кеңешмеге конституцияны беребиз. Ал жерде бир ошол түзүлөт, конституциялык кеңешме эл тарабынан МПОчуларды да киргизебиз, кызыктар адамдардын бардыгын киргизели. Анан ал жабык эшик артында эмес, күнүгө эртең менен баштап кечке чейин конституциялык кеңешменин отуруму түз эфирден берилет. Ар бир Кыргызстандын жараны көрүп турасыздар аны. Сунуш берсеңиздер болот. Ошентип 1 статьясынан баштап 114 статьясына чейин постатейна окуп, каршылаштар жок болсо, же болбосо сунуштар жок болсо, уламдан улам мылдый алдыга жылып кете берет. Мына бул коомчулукта талкуу кылып, андан кийин анан референдумда кабыл алып берсеңиздер, анан алдыга жылабыз. Жаңы системаларды түзөбүз. Парламенттик шайлоону эмне үчүн жылдырдык? Эл партиялык системадан кетели деп, партиялык шайлоону токтотолу деп бийлик алмашып атса, анан кайра эле ошол баякы эле партиялык система менен шайлоого барсак, бүгүнкү шайлоо комиссиясы менен шайлоого барсак кандай болот деп ойлонуп туруп, 1-июнга чейин жылдырып тура турган мыйзам кабыл алып, 3 окуудан мен кол койдум, күчүнө кирди. Бул дагы толук мыйзамдын негизинде болду, жылдырылды. Анткени конституциялык реформаларга барып, системаны, башкаруу системабызды алмаштырып алып туруп, андан кийин анан шайлоо өткөрөлү деп чечтик. Кыргызстандын тарыхында, Оштун тарыхында мына ушул тарайык Сарыбашыктай Ошту оңдоп түзөгөн мэр болгон эмес. Ушул баланы элибиздин атынан, эчти өзүнүн үй бүлөгүнүн атынан сизден суранам. Ушул баланы колтугуңузга кысып, ушул билбегенин билгенин ушундай колдоп кетишиңизди мен суранам. Оштун мэри боюнча болсо, мына биринчи эле күндөн баштап баягы тополоң чыкканда кетип калды дегенде мен өзүм чакыртканмын бардыгын тең. Акимдерди, мэрлерди, губернаторлорду, министрлерди келгиле, иштегиле. Өкмөттүн иши туруп калбасын, алдыга акырындан болсо да жылдыра бергиле. Анан кийин реформадан кийин, баары баягы жаңыча келсин деп. Ошон үчүн бизде мындай куугунтуктоо, өч алуу, же болбосо бирөөнү душман тутуу деген болбойт. Бардык нерсени айкөлдүк менен, кечиримдүүлүк, мээримдүүлүк менен чечебиз. Ошондуктан мына менин жанымда отурат, иштеп аткан адам иши менен көрүнүп турса элге, эмне үчүн аны кетиришибиз керек, иштеш керек. Андай адамдар, андай кадрлар.